Айтсаңыз, урматтуу баяндамачы. Ушунга чейин канча акча алынган? Бул алына элек, бул Аласыңар, туура. Азыр макулдашууга эле сиздердин макулдук сурап келдик. Бул ратификациядан кайра кел. Жок, бул проект боюнча жайыттарга буга чекти алынган да? Ооба, бул бир эки, бул уландысы да, бул эки долбоорлор. Ошо эмне иш аткарылган? Жайыттар эмне? Кандай болду? Жакшырдыбы, жакшырган жокпу? Толук албетте кемчиликтер бар, толугу менен жакшы иш. Толук маселе бүт эле кемчилик. Себеп дегенде мен өзүм окуrum айтайын, ат башындарында жайыттар сапаты начарлап баратат, төмөндөп баратат. Себеп дегенде алдын ала иштерди кылбайсыңар. Жайыттар эмес да. Жакынкы жайыт, алыскы жайыт деп элге түшүндүрүп жибербейсиңер. Жок да, иш жок. Анан эми кайра акча алып эмне кыласыңар дейм да? Жайыттарды тилекке каршы биз дагы ушул Айыл чарба министрлиги дагы буга жана коомдук уюмдарга берилгени, жайыт комитеттерге берилгени бизде туура эмес деп эсептейбиз. Бул боюнча айыл өкмөттөргө толугу менен бериш керек. Бул долбоорлор өзүн актан жок. Туура, мен сизди колдойм, айыл өкмөткө бериш керек. Себеп дегенде айыл өкмөт талапты катуу кармаш керек. Ушунга чейин канча акча алдыңар жайыттарга? Эгерде мүмкүнчүлүк болсо хронологиясын толук билген ошол реализациянын жетекчиси турат. Айтып коесуздар ошону. Канча акча алынды? Улан Болотбекович, саламатсызбы? Буга чейин 4 долбоор ишке ашып келди. Баардык эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү фондубуз тарабынан каржыланып келди. Бул 4 долбоордун бир долбоору жалпы республика боюнча башкаруу системасын, жайыттарды башкаруу системасын орноттук. Калган 3 долбоор болсо биздин областтарды Ысык көл, Нарын областын бир камтып, түштүктөгү областтарды бир камтып, анан Талас менен Чүйдү бир камтып келди. Жалпы жонунан алып келгенде 100 миллион бул 2011 жылдан бери болгон каражаттар. Бул долбоорлордун негизги максаты ошол жайыттарды башкаруу системасын орнотуу. Экинчи бөлүгү болсо бул тамак аш коопсуздугу жана ветеринардык маселелер, айыл чарба малдын ден соолугу. Үчүнчү маселе болсо кошумча наркчылыктын өнүктүрүү болчу. Ошол 100 миллион тегерегин жарымы грант, жарымы насыя, өтө пайдалуу насыя катары алынып келген. Азыркы биз сунуштап аткан долбоор болсо ошонун уландысы болуп келип атат. Анан эми ал мурунку долбоорлордун алкагында тактап айтып келе турган болсок, жалпы жонунан биз ошол долбоорлорду ишке ашырууда бир топ алыскы жайыттарды ордуна келтирүү максатында, тиги оборотко киргизүү максатында көпүрөлөрдү, жолдорду ремонттолду. Жалпы жона 480 000 гектар жайыттарга, алыскы жайыттарга биздин дыйкандар чыгып мал жайга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле мал менен адамга бирдей болгон социалдык ылаңдардын бири бруцеллез менен эхинококкозго күрөшүү маселелери боюнча. Рахмат. Айтсаңыз, жалпысынан 100 миллион доллар алынган, туурабы? Жалпысынан 100 миллион. 50 миллиону кредит, 50 миллиону грант, туурабы? Туура. Нарын областын айтып кеттиңиз. Иә. Нарын областын айтып кеттиңиз го. Алдык деп. Туурабы? Эмне иш аткарылды? Айтып атасыз, жол зайт деп. Жолду силер жасабайсыңар. Жолду айыл өкмөтү ар биринен акча сурап, малдарды чыгарыш үчүн жайытка жолду эл несебен жасап атат. Силер жаза албайсыңар, туурабы? Мындайда урматтуу Улан Болотбекович, ал жерде ошол жайыт комитеттер, Нарын областында жайыт комитеттер гранттык сунуштама жазып, ошол жолду оңдоого, көпүрөк оңдоого гранттык сунуштама кылып, анан өздөрүнүн 30% өздүк салымын кошуп, ошол жолдорду баарын оңдоп келди. Ошондой эле жалпы бул долбоорлордун алкагында 850 бирдик айыл чарба техникалар алынды. Мунун баары тең эле айыл өкмөттөрүнүн балансында, бирок ошол жайыт комитеттеринин иштерин жардам берип, жолдорду, грейдерлерди, погрузчиктер ошол жардам берип келүүдө. Бүгүнкү күндө 850-нин баардыгы мониторинг жүргүзүп атабыз, баардыгы иштеп келүүдө. Эми так маалыматты бул боюнча Нарын областын өзүнчө бөлүп туруп, өзүм деле ошону ардыктым, сизге кеңири маалымат берели. Рахмат. Менин оюмча бул максаты ишке ашпайт го дейм. Себеп дегенде ишти башкача кылыш керек да.